Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз аябай сонун ооздуу даамы кыла турган этинен жасайбыз. Акырына чейин көрүңүздөр. Алгач эленген ундун үстүнө 200 грамм ушундай сливочный майды алып эле бычак менен майдалап, экөөнүн бир массага алып келебиз. Бирдей массага келген соң, артынан туз менен разрыхлителди кошуп, аны дагы жакшылап аралаштыруу керек. Эми даяр болгон массанын үстүнө 1 стакан айранды аз-аздан куюп, колубуз менен камыр кылып алуу керек болот. Мынакей биздин камырыбыз даяр болуп калды. Биз бир чоң эле этинен жасагыбыз келди. Кааласаңыздар 4 бөлүккө бөлүп, 2 кичинекей жасасаңыздар дагы болот. Анан ушул даяр болгон камырды пакетке салып коебуз. Ага чейин начинкасын жасайбыз. Начинкасына эт, пияз жана картошканы аралаштырдык. Кааласаңыздар картошка сүйүүчүлөрүнө картошканы көбүрөөк кошуп, же эт сүйүүчүлөрүнө эттен көбүрөөк кошуп жасасаңыздар болот. Жана дагы тузду, приправаларды өзүңүздөрдүн татымыңыздарга жараша кошсоңуздар болот. Мынакей биздин начинкабыз даяр болду. Эми бир четке алып турабыз, камыр жаюуну баштайбыз. Экиге бөлүп алган камырдын бирөөсүн алып, жакшылап ундап, астына пергамент койдук. Камырыбыз жабышып калбаш үчүн жакшылап жука кылып жайып алуу керек болот. Жайып алган камырыбызды духовканын листине салып алдык. Ушундай кылсак жеңил болот. Жана эми ушул камырдын үстүнө начинкабызды бирдей кылып салып алабыз. Экинчи камырды жаюуну баштадык. Ушул камыр менен бетин жабабыз. Бир аз калыңыраак болгону жакшы болот, тартканда үзүлүп кетпеш үчүн. Биринчи четтерин жакшылап бириктирип алуу керек болот. Андан соң каалагандай кылып кооздосоңуздар жакшы болот. Аябай кооз чыксын десеңиздер, анда жумуртканын сарысы менен кунжутты сөзсүз колдонуңуздар. Эки жүз градуста 10-15 минутада даяр болот. Сонун болуп пышты, даамына сөз жок. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жасаган соң комментарий калтырыңыздар. Саламатта калыңыздар.